зорлук зомбулуктун алдын алуу боюнча атайын Ноокат район прокуратурасынын өкүлү Тажыбаева Айда Абдусаламовна жана социалдык коргоо бөлүмүнөн Орозалиева Мээрим келип отурат. Бүгүн бизде ушул буга чейин билесиздер, эми жашыргандан неме жок. Бизге бул айланада бир эки маселе катталып калган зорлук боюнча. Ошого мындан кийин ушул зорлуктун алдын алуу ошого райондук прокуратурадан социалдык коргоо бөлүмүнөн келип ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү алдын алуу боюнча келип отурат. Сөздү Абдусаламова сизге берейин. Ноокат райондук прокуратуранын өкүлү Айда Абдусаламовна. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Биз бүгүн жөнделген жокпуз. Азыр коомубузда көйгөй жараткан маселени талкууга алганы келип отурабыз. Темабыздын аталышы үй бүлөлүк зордук зомбулук. Баарыбызга белгилүү болгондой, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан аялдар запты жейкен, балдар, эркектер да бар экен арасындачы. Бирок басымдуу бөлүгүн ошо балдар менен аялдарыбыз түзөт экен. Биз бүгүн айтып кетерибиз ушу үй бүлөлүк зордук зомбулуктун түрлөрү боюнча. Мисалы азыр Кыргыз Республикабыздын үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзам талаптарына ылайык үй бүлөлүк зордук зомбулук 4 түргө бөлүнөт экен. Бул физикалык, баарыбызга белгилүү болгондой, бул денеге залал келтирүү да. Психологиялык, бул психологиялык жактан басмырлап, аброюна шек келтирүү. Экономикалык, бул финансы жактан басмырлоо жана сексуалдык зордук зомбулукка бөлүнөт экен. Ар бир ушул сексуалдык үй бүлөлүк зордук зомбулукка дагы өзүнүн жоопкерчиликтери каралган экен. Ал оордук даражасына жараша, мисалга алсак, эгер кылмыштын курамы аныкталган болсо, ошо адамдын аракетиндечи, ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 177 бенесинин негизинде жоопкерчиликке тартылат. Санкциясына токтоло кетсем, ал жерде 40 сааттан 100 саатка чейин коомдук иштер жана 2 жылдан 3 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган. Ал эми укук бузуулар жөнүндө кодексинин 70-бенесине ылайык 40 сааттык коомдук иштер жана 3 суткадан 7 суткага чейин камак түрүү жазасы каралган экен. Биринчи эле кезекте үй бүлөлүк зордук зомбулук катталганда жарандарыбыз ички иштер бөлүмүнө кайрылышат. Ошо кайрылган учурдан тартып кызматкерлер токтоосуз түрдө ошо үй бүлөлүк зордук зомбулуктун мүчөлөрүнө, тактап айтканда үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жабырып тарткан адамга жана ошо үй бүлөлүк зордук зомбулукту кылган адамга убактылуу коргоо ордерин берет экен. Убактылуу коргоо ордери милдеттүү түрдө берилет эки тарапка. Бул ошо ыйгарым укуктуу органдардын милдеттери, тактап айтканда милиция кызматкерлеринин. Аталган коргоо ордери бул мамлекеттик коргоону кепилдеген документ болуп эсептелинет. 30 күнгө берилет. Жана аталган коргоо ордеринде өзүнүн талаптары бар. Мисалга алсак, ошо үй бүлөлүк зордук зомбулуктан запа чеккен адам менен контактка барбоо, анын аркасынан кандайдыр бир Бияка келиңиздер, эжеке. Бияка келип отуруңуздар. Өтүш керек. Аталган коргоо ордеринин талаптарын аткарбаган кезде ошол адам, ошо жаңы үй бүлөлүк зордук зомбулукту кылган адам 1 жылга эркиндигинен ажыратуу жазасына тартылып калышы мүмкүн экен. Сиз токтоп турасызбы, камера?